Жалабатта ысырапкорчулукка тыюу салган талап ишке ашууда. Жумакан эненин 70ке таяп калган жолдошу оорудан улам көз жумган. Үй ээлери Тажияга мал алышканы менен аксакалдар бул кадамды токтотушкан. Биз өзүбүз деле телевизордон угуп атканбыз. Ушунусу да баягы кыргыздын расмиси деп согумузду алып алганбыз. Бирок дамко майлык сакалдар ушуларды эскертип, ушуну кылыңыздар, ушу президенттин ушундай эмеси приказы чыкты деп, эми баары мыйзамга баш ийбесең болбойт экен. Союлган жок, бизде эле ашып аткан нерсе өз жок болчу, эл сөз кылат деп, ошентип согумун алдырганбыз, ооруп жатып калды эле. Маркумду акыркы сапарга узатууда мал союлбасын деген президенттин жарлыгы коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Көпчүлүгү өлкө башчысынын бул кадамын колдошууда. Жакшы да эми ошол эми көпчүлүк колунда бар, колунда жок адамдар бар да эми. Ошол эмеге ишке ашса жакшы болот эле. Эми акча чыгымдын не кереги бар? Азыркы шартта көрүп атасыңар го, элдин баары Россияда иштеп жүрүп тапкан акчасын баары той аш менен жамандыкка жумшалып атпайбы. Ошон үчүн мен туура деп колдойм бул нерсени. Жетишкендер бар, жетишпегендер бар, анын туура эле деп ойлойм. Эл сөз кылат деп ыксыз чыгым кетирүү калктын капчыгына гана зыян. Атаандашуудан улам ысырапкорчулук өсүп жатат деген пикирин көпчүлүк серепчилер билдиришет. Эми баягы ысырапкерчиликти кимдер кылат? Ошол эле баягы чоң чокойлор, чиновниктер манастан чубак кембекенде биринен өтүп бири бодомалдарды союп башка кылып, анан тойдон айырмасы жок болуп калды да. Той. Баягы маркумдун үй бүлө мүчөлөрү кабыргасы кайышып, ушундай ыйлап отурганда, ошолорго дагы барып түзүгүрөөк кайрат айтып койбостон түз эле дасторконду көзө жолунуп кирип, төрүндө май чайнап, казы-карта чайнап ызычы болуп кайра кетишет. Ошол кимге жагат? Президент Садыр Жапаров Тажияда мал союуга тыюу салган жарлык чыгарды. Жарлыктын аткарылышын мамлекеттик кызматкерлер көзөмөлдөйт. Жарлыкка ылайык тиешелүү мамлекеттик органдар, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү, ошондой эле мамлекеттик катчы, андан тышкары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына ушу тиешелүү тапшырмалар, тиешелүү сунуштар берилди. Алар ошол өздөрүнүн укуктук чегинде тиешелүү мыйзам ченемдик актыларды иштеп чыгышат. Ал эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн деңгээлинде тиешелүү фатваларды чыгарышат. Буга чейин үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарда дагы чыгымдарды кыскартуу боюнча мыйзам долбоору сунушталган. Бул долбоор Жогорку Кеңештин 1-2 окуусунан өткөн. Той аш өткөрүүдөгү эрежелер камтылган мыйзам долбооруна ылайык үй бүлөлүк салтанаттар 100дөн 200гө чейин, үйлөнүү тойлоруна 200дөн 300гө чейинки адам катышуусу керек. Үйлөнүү тойлорунда 3төн ашык эмес жеңил машина колдонулат. Ал эми маркумду акыркы сапарга узатууда катышуучулардын саны чектөөсүз жана бодо мал союлбайт. Маркумдун элесине арналган иш-чаралар 100дөн 300гө чейин адамды чакыруу менен өткөрүлөт. Эгерде ушу той аштарды биз мындагы кошуна өлкөлөрдө кылып мамлекет тарабынан чектөө киргизилген болсо, жанагы сырткы карыздан эчтеке болбой калат, төлөп турса болот, сырткы карыздан 4-5 миллиард деп атабызбы? Анан болот 1 жылдык той аштын чыгыны 2 жылдык болсун, жок дегенде ошо сырткы карызды жаап коймок да. Чыгымга келсек, бул акыркы кездерде заман оңолду өтө эле чыгым ашып кетти. Атаан ашпай биринен бири. Бул жанагы мен ага барганмын, буга барганмын, ошону кайтарып алыш керек деген маселе. Жарлыкка ылайык тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер, дин өкүлдөрү, аймактык башкармалыктар тарабынан түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлөт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.